Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Назарыңыздарда Данакер программасы. Биринчи радио инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы маселелер, аны чечүүнүн жолдору жана конфликттерди жоюуга арналган атайын чыгарылышты сунуштайт. Микрофондо Бакыт Тапаев. Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Кыргызстандагы жергиликтүү калк жана чет элдик инвесторлордун ортосундагы конфликттердин келип чыгуу себептери Баткен областынын мисалында иликтенди. Себеби Кыргызстанда жаратылыш ресурстарын иштетүү боюнча мамилелер дале курч көйгөй болууда. Бул процессте көз карандысыз иликтөөчү Элмира Ногойбаева негизги делген 3 оюнчуга көңүл бурат. Ал бир пикирге кире албаган жергиликтүү калк, инвестор жана мамлекет. Мындан улам инвестициялык долбоор өлкөдөн кетип, натыйжада эл да мамлекет да эч пайда таба албай четте калат. Белгилүү болгондой, республикага бирден бир киреше алып келе турган Тоо кен тармагы болуп эсептелет. Деген менен аны иштетүүгө келген инвесторлорго жергиликтүү тургундар терс көз карашты болуп келет. Алар ата-бабаларынын жерлерине эч кимди кое бербейбиз деген көз караш менен келген инвесторлорду кабыл алгысы келбейт. У нас очень большая актуальная проблема с инвестициями, особенно в горнодобывающей отрасли. Я пытаюсь посмотреть с точки зрения социокультурного, как люди говорят. Өзгөчө ген тармагындагы инвестиция боюнча маселе актуалдуу болуп жатат. Изилдөөмдө мен элдин оюн эске алуу менен социо-маданий жактан изилдөөгө аракет жасадым. Анткени элди жакындан угуп, алардын маселелери менен жакындан таанышсак, анда мындай конфликттерге башкача көз карашта болобуз. Менин оюмча, инвестор башка эрежеге таянса, жергиликтүү калктагы башка тартип менен жашайт. Инвестор мыйзам менен иштегиси келет, ал эми жергиликтүү калк өзүнүн салты менен жашайт. Бир тилге келиш керек. Мисалы мен изилдөөмдө социалдык лицензиялар же болбосо бата, ыйык жер же экологиялык лицензия деп карап мисалдарды келтирем. Бул ар кандай түшүнүктөр. Эгерде алар бири-бирин түшүнсө же болбосо бата алса, анда иш ары карата жылат. Ыйык жер или экологическая лицензия. Это не разные этнические языки, но это разные языки по пониманию. Если они найдут этот общий язык, если они смогут взять бата, у них получится некоторое развитие. Ошентип, митинг, жол тосуу, техниканы уурдап качуу, объекттерге кол салуу, коркутуу сыяктуу көрүнүштөргө чет элдик инвесторлор туш болгон жагдайлар бар. Дал ушундай көрүнүштөр басымдуу катталгандан улам, изилдөө жүргүзүлгөн Баткен аймагындагы катран жана майдан ген байлыктары иштетилбей токтоп турган учур. Акыйкатчынын Баткен аймагындагы өкүлү Хаит Айкыновдун баамында акыркы кездери жергиликтүү калк бул жагдайларга түшүнүү менен мамиле жасап калган сыяктуу. Ошондой болсо да, ген байлыктар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү талабы турат. Азыр ошол эл менен келишип, алар менен жолугуп, алардын социалдык маселелерге эме айрым аз мен эми жакында укканыма караганда бир 3-4 кен байлыктарды иштетүүчү инвесторлор бар. Бирок көпчүлүгү жанагы негизги бюджетти толтура турган кен байлыктарды иштебей турат. Азыркы мыйзам боюнча ошол инвестор лицензияны Бишкектен эле госагентстводан алып, анан түздөн-түз келип, жергиликтүү эл менен сүйлөшүп, аларга шарт түзүп берүү жергиликтүү бийликке жүктөлүп калган. Ошону тескерисинче ал инвестор биринчи жана лицензия алыш үчүн, ошо иштетүүгө уруксат алыш үчүн башта өзүнүн проектини, долбооруну ошо жергиликтүү элге келип презентация кылып, ошолордун айткандарын угуп, анан өздөрүнүн проекттерине ошол элдин көйгөйлүү маселелери менен кошо экологиялык маселелерди кошуп, өзгөртүүлөрдү киргизип, анан барып лицензия алса жакшы болот эле деген пикирди айткым келет. Мындан тышкары республикадагы бир катар өнөр жай ишканалары токтоп тургандыгына тынчсызданган Жогорку Кеңештин депутаты Айтмамат Назаров тез арада буларга колдоо көрсөтүү зарылдыгын айтты. Мамлекеттик бюджетке чогулган салыктын дээрлик 70%-дан ашыгын ошо өнөр жай ишканалары берет. Бул ишканалардын акыбалы начарлап кетти десек болот. Айрыкча мына январь айында өнөр жай өндүрүшүнүн темпи 59% араң түздү. Бүгүнкү күндө өнөр жайдын өзөгүн түзгөн бир топ ири ишканалар иштебей токтоп турат. Алсак Баткендеги
нефтегаз ишканасы, Оштогу Ош түбек ишканасы, мына жакында эле Кара Балта шаарында Тоо кен комбинаты токтоп калды. Бишкектеги Рейстман Кыргызстан ишканасы, Айгүл фабрикасы, Таш көмүрдөгү Кристалл заводу болсо дээрлик талкаланып бүтүп, калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон акыбалга жетти. Жалал Абадтагы Кыргыз петролиум заводу өндүргөн продукциясын сата албай, токтоп калуунун алдында турат. Майлуу суу лампа заводу талаш маселелери чечилбестен предбанкротный состоянияда турат. Токмоктогу айнек заводу болсо айтып атабыз, ана токтойт, мына токтойт деп. Ал эми кайра иштетүүчү ишканалардын өндүрүштөрү кыскарып кетти. Айрыкча эт, сүт, уун, жакшылча жемиштерди кайра иштеткан ишканалар ушу токтоо абалында турат. Албетте, Кыргызстан пайдалуу гендерди иштетүү үчүн өз капиталын пайдаланууну каалаган инвесторлорго жагымдуу шарт түзүүгө умтулууда. Ген байлыктарды иштетүү жана бул багытта жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдеттери жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлгөнүнө карабастан, геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиги тарабынан жүргүзүлүп келерин аталган мекеменин адиси Элдияр Муканов айтат. Биздин милдетке кирбей кетсе деле барып ошол эгер ар бир жерде кандай бир иш-аракеттер болсо, терс жер казынасын колдонуулар аркылуу өкүлдөр барып геологиянын түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Көбүнчө бул жана экология суроолоруна тиешелүү болот. Жергиликтүү элде суроолор не только недропользование боюнча, башка вопростор боюнча да болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн милдет да. Бирок эгер ушул биздин тармакка тиешелүү суроолор боюнча протестный настроениялар болгондо биз дайым барып жергиликтүү бийлик менен чогуу ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Көпчүлүк талдоочулар, инвесторлор ген байлыкты иштеттерден мурда жергиликтүү эл менен жолугуп, алар менен бирге түшүндүрүү иштерин алып баруусу керектигин баса белгилешет. Кыргызстанда конфликттерди жөнгө салуу боюнча иш алып барган эл аралык уюмунун жетекчиси Кеңеш Сайназаровдун пикиринде, бирдиктүү жана ачык саясаттын жоктугу бийлик органдарынын, жергиликтүү тургундар жана инвесторлордун ортосундагы мамилелерге терс таасирин тийгизет. Мен ынанган нерсем ачыктык, тактык болуш керек. Ошол ачыктык, тактыктын жоктугунан көпчүлүк проблемалардын бардыгы ошондон келип чыгып атканы көрүнүп турат да. Мисалы үчүн чечимдердин көпчүлүгү Бишкек шаарында кабыл алынат. Ал кабыл алынган чечим инвестор жерлерге баргандан кийин ал иштебей калып атат. Демек ошол жердеги канча инвестордун канча сумма менен кыргыз өкмөтү менен макулдашты, анын сумманын ичинен канчасы жергиликтүү бюджетке кетет, канчасы калат, ошол нерселерди ачыктап тактап койгон, баарын эле бир пайдасын алып келет эле деген ойду мен алдым. Ал ошого ынандым да. Дагы бир эң чоң кандай гана инвестор болбосун, кандай гана өкмөт болбосун, жергиликтүү эл менен, ошол жергиликтүү элдин кызыкчылыгы менен эсептеш керек деген нерсе болду да. Үчүнчү бир жакшы нерсе менин оюм боюнча ушул көчмөн элдин арасында аябай көбүрөөк айтылан турган нерсе бул деген жерге, сууга, жаратылышка болгон мамиле. Ошол нерсе такталбай калган үчүн ал дагы ошол чырдын башында чыгып атат да. Келип ата-бабадан калган жерлерди чукуп атат. Биздин ыйык жерлерди каздырбайбыз деген сөздөрдү сиздер деле өзүңүздөр угуп калсаңыздар керек. Албетте, бул деген жалпы ушу кен байлыктарды иштетүү саясатына тиешелүү болгон 3 негизги нерсе да. Бул нерсени эске алмайынча чырдын аягы бүтпөйт. Мындан улам жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, эффективдүү чечимдерди кабыл алуу үчүн тараптарды бирдей угуу, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн деңгээлинде калкка инвесторлордун иш пландары тууралуу үзгүлтүксүз ачык жана так маалымат берүү зарылдыгын талдоочулар белгилешет. Сиздер уккан Данакер программасы болду. Бүгүн биз инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы мамилелер тууралуу сөз кылдык. Сиздер 3w.danaker.org сайт аркылуу сунуштарыңыздарды калтырсаңыз жана суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде Данакер программасы. Биринчи радио инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы маселелер, аны чечүүнүн жолдору жана конфликттерди жоюуга арналган уктурууну сунуштайт. Микрофондо Рахматулла Кудайбердиев.
Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан